Талаш шаарында коммуналдык кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасынын тазалык жумушчусу Артур Момбеков Талаш шаарындагы базардын тегерегин тазалайт. Каарманыбыз туш келди ыргытылган таштандыларды жыйнап жетишүү үчүн ишин таңкы саат 6-да баштайт. Антпесе үлгүрбөй калаарын айтат. Тазалык кызматкери эл тарабынан жерде чачылган таштандыдан деге арылбай койдук дейт. Тазалык имам жатышты таза таштандыларга кээ бирөөлөрү ушундай ар кандай плас итмөлүгү мышкмөлүктөрүн салып ташташат. Ушундай музуларды алууга туура келет да. Жарандарга ушинтип тазалыкты сактабай кээ бирөөлөрү арга серге ташташат. Кээ бирөөлөрү арга серден биз жыйнайбыз. Ошо бир топ бир жерге жыйнап тазалыкты сактап кичине таза болгонду каалайт элем. Талаш шаарындагы тазалык кызматкерлеринин мындан башка жумуштарга жетишүүсү керек. 17 жумушчусу 40 миңден ашык калк жашаган аймакты кыдырып, чыгарган таштандыларын жүктөп ташыйт. Болгону жумушчулар тургундарды таштандыны график боюнча чыгарууга чакырат. Антпесе капталган эндей чыгарылган таштандылар жолдо туруп, чачылган учурлар көп кездешет дейт муниципалдык ишканасынын башчысы. 4 адам жүктөөчү болуп иштейт. Ушу 4 адам күнүнө шаар баш аягы бир 6 километр жерде жөө басышат да. Мен ушул адамдарга бир жардам болуш үчүн баягы биз дайыма баягы өзүнүн группалары да бар. Шаардын ичинде ошол жерлерге да кайрылабыз. Жанагы таштанды мусорларды чыгарганда оор чыгарбасаңыздар, жеңилирээк каптарга салып бөлүп койсоңуздар деп. Ошону ушу жалпы элден сурап кетет элек. Ушу биздин балдарга да жеңил болуп, жардамыңыздарды берип кетиңиздер деп. Жол боюнда ыргытылган таштандылардан арылуу максатында бийлик жаздан кеч күзгө чейин ишембиликтерди уюштуруп келет. Ага биринчи кезекте мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, студенттер катышып, тонналаган таштандылар чыгарылат. Ишембиликтерге шаардагы бейөкмөт уюмдар да активдүү катышып келет. Алар бир гана жаз, жай, күздө гана эмес, кышында да тазалык акцияларын уюштурууну адатка айланткан. Муниципалдык ишкананын 2024-жылга берген маалыматы боюнча бир күндө шаардан 80 тоннага чейин таштанды чогулат. 2024-жылы Талаш шаары боюнча жалпы 25.120 тонна таштанды чыгарылган. Анын 200 тоннага жакыны кайдыгерликтен улам көчөлөрдө ыргытылган таштандылар. Талаш шаарындагы таштанды көйгөйүн чечүүгө жаштар да кызыктар. Жарандык активист, Талас облустук жаштар кеңешинин төрагасы Бектур Медетов көчөлөргө атайын видеокамераларды орнотуп, айыппул киргизүүнү сунуштайт. Катуу чараларды кабыл алып, элди тартипке алып келсе болорун айтат. Учурда Кыргызстан боюнча таштанды боюнча чоң маселе бар. Күнүгө ар кимибиз туш кел таштан таштай беребиз. Бирок ошол эле адамдарды кошуна Казакстанга барып эле 100 километр барып эле сураныч ыргытып койчу десең ыргытпайт. Эмнеге? Аякта штраф деген бар, кымбат, камап коюшу мүмкүн да. Бизде анын баары жок. Мыйзам иштебейт. Ошон үчүн бардыгыбыз мындай жоопкерчиликти сезбейбиз да. Адам болгондон кийин өзүбүздүн интеллектибизди өстүрүп, адам катарында ошол ордуна жок болсо дагы чөнтөбүзгө салып коюп, ана тиешелүү жерге барганда таштап койгон маданиятыбызды калтырдырышат да. Бул мекен биздики. Эч ким бизге келип ошол мекенибизди тазалап бербейт. Таштандылардын ичинен желим баштыктар жана бөтөлкөлөр чирибейт. Алар айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизет. Бул боюнча жергиликтүү экологдор мындай дейт. Колдонгон нерсеңди акырын алып туруп гана чөнтөгүңө салып басып баратып. Жерге таштабастан кичинекей урна болсо, контейнер болсо, ошол нерсеге таштап койсоң, манакей ошол нерсе сенден башталып атат да бул жерденчи. Бүгүн мен бармын, эртеңкинин кереги жок деген нерсени биз азыр уже унутушубуз керек. Талаш шаарынан чогулган таштандылардын бардыгы бул жайга төгүлөт. Бүгүнкү күндө 3 гектар жер таштандыга толуп турат. Шаар бийлиги кайра иштете албаса да жеке компаниялар менен калдыктарды иргөө багытында иш алып барууда. Келечекте мэриянын дагы бир жакшы пландары бар. Ошол баягы таштандыны кайра иштетүү боюнча бир завод курулса деген пландарыбыз бар. Бул боюнча дагы иш жүрүп атат. Таштанды азырда билинбейт. Өзгөчө ал аптаптуу жайда жагымсыз жыт чыгарып, көңүлдү иренжитет. Андыктан ар бир жашоочу тазалыкты ойлоп, таштанды чыгаруу маданиятына көнсө жакшы болмок. Андан дагы жергиликтүү бийликтин планы ишке ашып, кайра иштетүү жагы колго алынса, Талаш шаарында таштанды маселеси оң жагына чечилери анык.